8 апрель күнү Бишкек шаарындагы тойканалардын биринде Ызаткан Жусупованын жаңылануу аталышындагы тренинги болуп өттү. Аталган тренингке жалпысынан 400дөн ашуун адам катышканын уюштуруучулар белгилешти. 6 саатка созулган тренингде Ызаткан Жусупова келген коноктор менен пикир алышып, өз тажрыйбасы менен бөлүшүп өттү. Саламатсыздарбы? Бүгүн 8 апрель күнү биз жаңылануу тренингин өткөрүп жатабыз. Бул тренингде биздин элдерге, жалпы эле кыргыз элине, айымдарга бере турган максатыбыз бизде көптөгөн адамдар көйгөйдү башына үйүп алат дагы, анан кийин кыйналып жашоосунда жашай беришет жана ошол эле көйгөйлөрүн өздөрүнө алып калбастан балдарынан чыгарышат, балдарды уруша беришет, бaldарын урушат, сабашат, кордошот да. А менин максатым балдар бул кимдер? Балдар бул биздин эртеңки келечегибиз. Эртеңки биздин келечегибиз жарык, балдарыбыз бактылуу, ийгиликтүү болуш үчүн биз балдарды тарбиялаш керек эмес, биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө именно ушул кванттык психологиянын жардамы менен, ушул кванттык психологиядагы жолдордун, методикалардын жардамы менен, трансформация практикалардын жардамы менен, разборлордун жардамы менен ар бир адамдын өзүнүн жан дүйнөсүндөгү тоскоол болгон, өзүнүн жанагы көйгөйлөрүнө тоскоол болгон, эмне үчүн алар мындай көйгөйдө жашап жатышат, алар эмне бактылуу болсо болбойбу деген максатта ушундай практикаларды, тренингтерди өткөрүп жатабыз. Себеби дегенде биз адамдар көптөгөн биз билбеген, биз чече албаган суроолор бар, бирок ал суроолорду дагы биз чечсек болот. Ал нерсенин баардыгы, бул суроого жооптор биздин өзүбүздө эле жайгашкан. Биз мисалы көнүп калганбыз адам баласы, чөйрөнү күнөөлөп, жолдошун күнөөлөп, балдарын күнөөлөп, ата энесин күнөөлөп. Бүгүнкү сабакта өзүңүздөр көрүп жаткандай эле айтып атат, мен апамды кабыл албайм, жолдошумду кабыл албайм, ден соолугум мындай деп, ушундай көйгөйлөр бизде адамдарда абдан көп. Адамдар жертва деп коет го, жертва абалга түшүп алып эле, анан өзүнүн жашоосундагы ийгиликтерин такыр көрбөй калат. Анткени биздин фокус, адам баласынын фокус деп коет, көңүлү, ойлору да. Мисалы биздин жан дүйнөбүздө өйгөн бир ой болсо, биздин жашообузда канчалаган жакшы нерселер болсо деле көрбөйбүз. Баардык нерсе оюбуз именно ошол негативге кете берет да, анан биз уже жертвага түшүп баштайбыз. Ооруп баштайбыз, банкрот болобуз, карыз болобуз, кредит алабыз, күйөөбүз менен урушабыз, ажырашабыз, балдарыбыз ооруп баштайт. Бирок ошол нерсенин негизги түпкү себеби бул бизде, өзүбүздө, жан дүйнөбүздө тапса болот. Практика менен, инсайттар аркылуу, инсайт деген бул оюбузга кылт этип эле түшө калат. Ошол нерсе негизги себеби болот да. Бирок ошол нерсени дагы ушундай практикаларга, разборлорго, тренингтерге катышканда адамдар инсайттар аркылуу алышат. Мен бүгүн түшүндүм. Көрсө деген ушундай турбайбы? Мисалы күйөөсүн кабыл албай, күйөөсү менен урушуп жаткан болсо, көрсө мен күйөөмдү күнөөлөп жатсам, мен өзүмдө турбайбы? Мен өзүмдү кабыл албаган үчүн, мен өзүмдү сүйбөгөн үчүн жолдошум мени сүйбөй жаткан турбайбы? Деп өздөрү инсайт алып, өздөрүнө пайда алып кетишет. Ушундай максат менен дагы көптөгөн чоң тилектерибиз бар. Бир гана көйгөйлөрүн чечүү эмес, алдына койгон максаттарын чечсе болот. Мисалы чоң бизнестерди курганга, чоң жумуштарга орношууга, карьерасын өстүрүүгө, ден соолугун бекемдөөгө дагы тоскоолдуктар болот. Ордубуздан жыла албайбыз адам баласы. Именно ошол ордубуздан алдыга кете албай жатканыбыздын дагы себептери именно биздин жан дүйнөбүздөгү блоктордо, мээбиздеги блоктордо болот. Ошондой блокторду биз тренинг аркылуу бергибиз келет. Негизи эле сиз кванттык психологияга азыркы деңгээлиңизге, азыркы билимиңизге жеткенге канча убакыт кетти? Мен негизи эле психология дүйнөсүнө 2018 жылы баштаганмын. Өзүмдүн бизнесимди жүргүзүш үчүн, өзүмдүн жашоомдо акчаны көбөйтүш үчүн баштагам. Мындайча айтканда, мен ал убакта менин максатым акчаны көбөйтүш. Бизнес ачсам, бай болсом, акчам көп болсо дечүмүн. Ошентип бизнес ачтым, анан акчамды көбөйтүү максатында психологиялык практикаларды жасап баштадым. Бирок ошондо деле мен үй бүлөмдөгү ынтымакты тапкан жокмун. Жолдошумдун сүйүүсүн ала тапкан жокмун. Өзүмдү жакшы көрө алган жокмун. Именно ушул методикага келдим 2021 жылы.
көрсө мен мындайча айтканда бүгүн айткандай эле өзүм үчүн жашап аптырмын. Ошон үчүн мен жашоодо мен үчүн баардык нерселер мен үчүн больно боло берген экен. Мисалы жумушумда акча тапсам деле жолдошум мисалы кечке жумушта жүрөсүң, эмне кылып жүрдүң десе деле мага больно боло берчү. Эмне үчүн мен кечке жумушта жүрсөм мени урушат. Наоборот мага ыраазы болуп садаган кетейин ушинтип сен кечке жумушта жүрдүң деген ордуна мени урушат деп мен жолдошума капа боло берчү элем, жан дүйнөм ооруй берчү. Жумушта болсо мени менен чогуу иштегендер же бир нерсе жакшы жүрбөй калса эле кыжаалат болуп жан дүйнөм ооруй берчү. Жана ошого окшогон жашоодо көптөгөн менде именно ички жан дүйнөмдө көптөгөн кыйынчылыктар болду. Балдарыма сүйүүмдү бере албайм, кечке жумуштамын, балдарымдын алдында күнөөлүү сезимдер болот. Балдарым болсо ай сайын ооруйт, мен ай сайын үйдө турам, балдарымды карайм, көрсө мен ошол балдарымдын ооруганы үчүн дагы мен себепкер болгон экенмин. Сөй дегенде мен кечке жумушта жүрөм да балдарым менен үйдө тура албайт, менин каалоом балдар менен үйдө туруш керек болгон үчүн мен балдарымды өзүм оорутуп, өзүм балдарым менен үйдө туруп калчу экенмин да. Мен ушулардын баарынын себебин тапкандан кийин азыр Кудайга шүгүр, балдарым да оорубайт, жолдошум да урушпайт. Жолдошум мындайча айтканда өмүрүндө айтпаган, мисалы мен сени сүйөм деп айткан аял ар бир аялды уккусу келет. Андай сөздөрдү айтып турат. Жашоомдо бизнес десем бизнес, акча десем акча, баардыгы оңой эле келет экен бул жашоо. Ушунчалык оңой экен. Биз ушул оңой жолду билбей эле анан кийин татаал жолго түшүп жашай берет экенбиз. Жаңылануу тренинги Ызаткан Жусупованын туулган күнүнө туш келгендиктен анын продюсери ийгиликтүү айымга бриллиант шакек белек кылып, ага ийгилик каалап өттү. Туулган күнүңүз менен. Чындап, бул сиз өзүңүз бриллиантсыз. Кыргыз элине кызмат кылып, дайыма дагы билимдериңиз менен бөлүшүп, көп адамдардын жашоосунун өзгөрүшүнө салымыңызды кошуп жүргөнүңүзгө. Саламатсыздар барыңыздарга. Менин атым Кундуз Таштанова, Инстаграмда мен Белла Стелла. Мен Ызаткан Жусупованын продюсери болом. Ызаткан Жусупова кванттык психолог, кыргыз тилдүү номер 1 кванттык психолог. Канча деген айымдардын, мырзалардын именно кыргыз тилинде, жүрөккө жеткире эне тилинде билим берип келе жаткан айым. Бүгүн болсо ушул Бишкек, Ордолуу Бишкек шаарында, Ак Сарай ресторанында 400-500гө жакын адамды чакырып, ушундай чыгармачылык тренинг өткөрүп атабыз. Себеби туулган күнүнө да туш келип калыптыр. Анан Орозого да байланыштуу 6 сааттык жандуу тренинг, адамдарга көп жаңы билимдерди берүү максатында, өзгөрүшүнө салым кошуу максатында атайын жандуу жолугушууга чакырдык. Ишенем, бул тренинг абдан жакшы өтөт деп, келген адамдардын маанайы абдан жакшы. Көп пайдалуу билимдерди алып, өздөрүнүн өзгөрүшүнө, өнүгүшүнө салымыбызды кошобуз деген үмүтүм чоң. Тренинг учурунда Ызаткан Жусупованын апасын кепке тартканыбызда кызынын зиректигин, мектепти жакшы окуп бүтүргөнүн, ошондой эле бала кезинде эле кызынан үмүтү чоң болгонун айтып берди. Мен Ызаткандын апасы болом. Атым Орунбү, фамилиям Кубаталиева. Ызаткан менин улуу кызым. Кызым кичинекейинен абдан зирек, акылдуу. Ар бир берген тапшырманы убагында аткарган, акыл эстүү кыз болчу. Мектепте абдан жакшы окуду. Чынын айтсам, кызым мектепти бүтүп жатканда алтын медалга ыйгарышкан. Бирок баягы шартка байланыштуу алып бербей эле коелу, алып берсек деле тиги институтка барганда, тапшырып атканда мугалимдер тиги кызыл аттестатты алгандарды мынтеткен, тигинтеткен деген ошол убакта сөздөр болчу да. Анан алып бербей эле коелу деген ой менен анан кызым да албай эле коеюн деп калып, ошентип албай калган. Андан кийин университетке ОШко тапшырган. 2 жыл, 3 жыл окугандан кийин эле жок, бул меники эмес экен, мен башка жака барып окушум керек деп Москвага барып, Москвадан анан эмкүнү бүттү. Экономист болуп ошол жакта иштеп жүрдү банкта. Андан кийин эле атасы айтты, жок, биз алып келишибиз керек Кыргызстанга, өз жеринде, өз элинде жашаш керек деп, анан Кыргызстанга келип, бизнес ачып, бизнесте 5 жыл ийгиликтүү иштеди, жакшы, Кудайга шүгүр. 3 балалы болду, сүйүктүү жолдошу бар. Андан кийин кызым ушул бизнести иштеп жүрүп, эле мындай курстарга барып атам деп укчумун. Анан кандай курстарга барып атат экен деп бир жолу кызыгып сурап калдым. Ошондо айткан,
мен көп тренингтерге барып атам, Кудай кааласа бир жакшы жыйынтык чыгарам апа деп калды. Ошондон кийин эле тез эле Москвага кеттим. Балдарымды бир жумага 10 күнгө карап бере аласызбы деп калдым. Мен келип балдарын карап турдум. Ошентип көрсө кызым ушул психологияга окуп жүргөн экен. Ушу психологияда окуганын жыйынтыгы мына көрүп атасыңар өзүңөр, Мен кызыма абдан ыраазымын. Себеби кызым аз да болсо көп айымдардын, көп мырзалардын жашоосун жакшы жака өзгөртүп атат деп ойлойм азыр. Ошондой жыйынтыктар жакшы болуп атат. Мен өзүм дагы катышам, курстарына катышам, онлайн катышам. Анан мындай тренинг өтүп, мындай чогулушкан жерлерге келип турам. Кээде өзү чакырат атайын, кээде мен айтам, мен да баргым келип атат, барайынчы десем, келиңиз дейт, ошентип келем. Жакшы буюрса ийгиликтери кызымдын дагы алдыда. Көп максаттары бар, ошонун баарына жетет деп ойлойм мен. Тренингке келген кыргыздын таанымал кыздары Назира Айтбекова жана Замира Молдошова өз кезегинде Ызаткан Жусуповага ыраазычылыктарын айтышты. Ызаткан эженин жаңылануу тренингине келдим. Негизи эле Ызаткан эжеден интервью алардан мурун өзүм барып, өзүм ошол кванттык психологиядан өтүп, анан өзүмөн өткөргөндөн кийин анан элге тартууласа болот экен деген кыязда эжени интервьюга чакырып, анан таныттык элек. Анан азыр аябай көп элдер улам жолугуп, сенин каналыңан тааныганбыз, рахмат сага деп аябай ыраазы болуп атса, мен аябай сүйүнүп атам. Мындай элге пайдалуу болсо, эл өзгөрүп атса, элдин аң сезими ойгонуп атса, бул эң сонун жумуш да, эң сонун нерсе. Ошон үчүн бүгүн дагы келип, өз көзүм менен көрүп, ушу тренингке катышып атабыз. Биз дайыма эле ушу Ызаткан жерге барып турабыз. Өткөндө да баргам, дагы ушундай разборлорду жасап турабыз. Бул кадимкидей бир психолог бир комнатаңдын, үйүңдүн бир комнатасын жыйнап берсе, же шкафыңдын бир полкасын жыйнап бере турган болсо, кванттык психологиянын кызыктуу жери аябай көп. Эң орчундуу деген нерсең чыгып калат экен, дагы бир үйүңдүн баарын, эки этаж үйүң баарын жыйнап бергендей болот экен да, ушундай сезим болот экен. Ызаткан айымга чоң ийгиликтерди каалайм. Ал аябай мындай эрктүү, күчтүү азамат десем болот. Анткени момунча элдин жүгүн көтөрүш аябай оор да. Мен кадимкидей сезем, билем, ыйлап атканда жана каттарды эле чыгарганда эле мен ушунча кыйналып, жарым жыл бир депрессиядан чыгыш кыйын болду. Ар бир адамдын тагдырын жашаш кыйын болду. Ызаткан же болсо канча жылдан бери ар бир адам менен кошо ыйлап, сыздап, ар жагын чыгарып, муну бир башка мындай физикалык денебизден дагы башка денелерибиз бар да, ошол аркылуу өткөргөнү, өзү ошо чоң жүк көтөргөнү да элдин жүгүн артынып аткан үчүн бали дейм, азамат дейм, анан иштерине ийгилик каалайм. Негизи мен кванттык психологиянын бар экенин билчү эмесмин. Мага Назира Айтбекова айтып, ушундай Ызаткан Жусупова деген барып көрбөйбүзбү деп, анан мен эң биринчи жолу разборго барып аябай таң калгам да. 6 саат бою ушу разбордо болдук. Ошондон баштап баягы жашоом аябай өзгөрдү деп айтсам жаңылышпайм да. Себеби ошондо таарынып жүргөн атама болгон таарынычымды ошондо биринчи жолу түшүндүм. Мен канчалык атама таарынып жүргөнүмдү, бир атамдан алыстап кеткенимди. Ошондо зат мени атам менен жараштырып, атамдын каза болгонуна аябай көп жыл болду, 27 жыл болуп калды. Ушунча жылдан бери таарынып жүрүп турум да, көрсөчү. Ошондон кийин кванттык психология иштерин, ал биздин жашоого керек нерсе экенин түшүндүм да. Мен өтө кубанычтамын. Биздин кыргыздын кыздары ушундай кванттык психологияны алып келип, биздин айымдарды, мырзаларды айыктырып атканына. Саламатсыздарбы? Мен Усупова Атыркүл Кадыевна, Кундуз Таштанованын апасы болом. Бул Ызаткан Жусупованын тренингине уже 1 жылдан ашып калды. Катышып, постоянно онлайн отуруп, мен убактым болбосо дагы өзү айткандай кечинде любой убакта, кайсы убакта мүмкүнчүлүгүм болсо мен ачып алып окуп, бүт эме кылам да, билим алып келем. Бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайм. Ден соолук каалайм, өмүр каалайм, үй бүлөсү менен бактылуу болсун.
ата энесине да ыраазычылык айткым келет. Ушундай жакшынакай кыргыздын ушундай чыгаан кызы элге кызмат кылып, канча деген адамдарды жардам берип атат. Апасына рахмат айткым келет, ушундай жакшынакай кызды тарбиялап келгени үчүн. Мен ошол ызаткандын сабактарына катышып, өтө сонун результаттарды алдым. Апам менен болгон мамилем өтө жаман болчу. Экөөбүз дайым эле мындай бир сөзүм жакпай калып эле апам урушат эле, ошондон экөөбүз мамилебиз келишпейт эле да. Анан ошол ызаткандын сабагында сонун результат болду. Азыр бүгүнкү күндө апам менен аябай мамилем жакшы. Как будто мени бир 5 жаш кызындай эле кылып, мындай кучактап, өп, эркелетип, сонун мамиле кылып калды да. Мен өтө ыраазымын ошол ызатканга. 228 стандарт. Келиңиz. Капы чапканыңыздар коллективдегилер жүрүп калат. Кудайдын буйругуна келем, ыраазычылык. Рахмат эже, Мен ызаткандын немесине 1 жылдан бери катышып жүрөм, ондай курстарыначы. Өткөнкү жашоо өзөгүнө да катышкам. Буга катыша албайм го деп ойлоп аткам да. 12 000 төлөй албайм окшойт деп. Бирок мен абдан кубанычтамын. Бүт бардык тилектериң мындай эмне кааласам, ошо акырындык менен ордуна келип атат да менке. Ошон үчүн ыраазымын. Мындай сезимдериңди, кандай сезимдериң болсо, ошолордун баары тең акырындык менен ишке аша берет экен да. Саламатсыздар. Бүгүн 8 апрелде ушу ызаткан эжекебиздин жаңылануу тренингине келгенбиз. Анан ушу трансформация курсуна 10 билет уюштурган Белеке. Ошонун бирөө мен утуп алдым. Ушундай каалагам, даже намаз окуганда да сурангамда, ошо Аллахым укту меничи, ошо сүйүнүп атам аябай.